Аден Турусбеков. Өкүл ата. Тойго бай берекелүү күз айы. Алмабак шагынып, кампадан жер жемиштердин жети буркурап, дыйкандар эгин тегинин сатып, капчыктары тыйынга толуп, көңүлдеген жайдары. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, мен да үйлөнүү тоюмдун камын жеп жүрөм. Даярдык аста-аста. Кече эле жеңилерим Дордойго барып, тойго белек бекчегин, кудаларга кийит алып жетип келишти. Аю фермасында иштеген досум менен арак шампанын арзаныраак сүйлөшүп, акчаны болушунча үнөмдөп жатам. Тааныш тамада таап, $300 дегенин $200 түшүрүп, акчаны дагы үнөмдөп калдым. Туура да тойго сүйлөгөнгө тилин, микрофон кармаганга колун көтөрүп келгени болбосо, тамаданын эч нерсеси коробойт. Тойду Токмоктогу ресторанда тойломок болдук. Арзан, экинчи жагы үйгө жакын. Ал жактын жасалгасында жайгарып, үйгө келатсам, алдыман агам тосуп, чакыруунун баарын таркаттыңбы? Деди. Ооба, үйүнө чейин, жумушуна чейин жеткирдим. Колум жетпегенине сүрөтүн тартып, WhatsApp'тан жөнөттүм. Баарысына тең тамада сиз келгиче тойду баштабайт деп эскерттим. Өзүм дегенде өгүздөй эле күчүм бар деп бекер айтпайт да. Бул жагын келтирипсиң, деп дароо чуркап кетти атама отчет бергене. Каякты караба, агама окшоп чуркаган эле адам. Баягы талант касапчы байлоодогу жылкы баласынын октосунан жетелеп, батага жүргүлө деп көлөкөдө олтургандардын шаштысын алып, алманын ичине чакырды. Союшка бата кылган соң аксакалдарды чайга киргиздим. Бир заматта коордак даяр болду. Эки жоон чыкты жакшы байланган мал экен. Кошуналар чучук жасоого киришти. Жеңди чыканака чейин түрүнүп, ары бери мурч сурчун даярдай салып, той алдынан дедим да бирди бузуп, 100дөн алдырып жаткам. Атам чакырып калды. Колум чылкылдаган казынын майы, салааларымда кызыл-тазыл мурч. Мурдумду зуу тартып, ички үйгө баш баксам, бакайдай болуп төрдө малдаш куруп атам олтурат. Колуңду чайкап келчи, сүйлөшчү сөз бар, деди каадалуу кеп козгоочудай. Шашлышпы ата? Очокканада чучук жасап аттык эле. Чучукту түйчү адамдар толуп атат. Төрдө апам да олтуруптур. Оу, ата, жайчылык элеби? Жайчылык. Апаң экөөбүз сени менен өкүл атаң жөнүндө сүйлөшөлү дегенбиз. Кеңешип көрүп, сага жолдош Аяш атаңды өкүл ата коймок болуп жатабыз. Не дейсиң? Сенден бир ооз сурап коюш биздин парыз. Апе, ата, сен сөздү бөлбөй, биринчи уксаң. 5 күн мурун жолдош экөөбүз мончодо чогуу болгонбуз. Кызып калдыңбы же эрип кеттимби билбейм. Сени өкүл ата коем деп ага убада берип койдум. Жолдош дагы жетін албай, сенин уулуңа өкүл ата болуш оңой бекен. Ушунча адамдын ичинен мени тандапсың, туке дос, деп жетине албай, олтургандарга арак шарабын алып, жууп да жиберди. Элдин көзүнчө балаңа батирдин ачкычын берем деп сөз берди. Тойдо элдин алдында ачкычын тапшырам. Рас болду. Аяшыңар 9 ай көтөрүп толготпой эле балалуу болду деп кубанычы коюнуна батпай байкуштун. Эмне? Жолдош деген жаман адамбы? Таап алышсыңчы андай өкүл атаны. Ата, кеп анда эмес. Мен өзүм шайлап алган өкүл атам бар. Мен Айбекке канча жыл мурун сөз берип, кол алышып койгом, деп чалкаман кеттим. Көп сүйлөбөчү. Айбең эмне? Ал эне сүт оозунан кете элек жаш бала. Ал биринчи өз үй бүлөсүн тыңыраак багып алсынчы. Жолдош болсо эртең министр болгон турат. Тааныштары да көп. Жокинди өкүл ата койсоң, эртең ошо Айбегиң эшигиңдин алдына карыз сурап, өзү келет. Түшүнүп жатасыңбы? Апаң экөөбүздү угуп, иш кыл балам. Ата, мен акчаны биринчи орунга койбойм. Каерден болсо да жартынан табылат. Мага адамдык намыс керек. Эртең эле досторум айтып чыгат да, жолдошту кызматына карап өкүл ата коюп алды деп. Силер да мени түшүнгүлө? Кандай сен кеп укпаган эмесиң, я? Мен жолдошко мончодон балдардын көзүнчө убада бергем. Жуунганбыз. Ал сага батирдин ачкычын берем деп жатат. Кандай түшүнбөгөн эмесиң? Буга эмне болгон, я? Атам улам, сен да сөзгө кошул деп апама карап коет. Түшүнүп жатам, ата.
Айбек экөөбүз студенттик күндөн ынак өскөнбүз. Ошондо эле аны өкүл ата коймок болгом. Өкүл атам болосуз деп андан канча жолу акча алдым. Кызыма жолугарда гүлгө тыйын алчумун. Сизден эмес, Айбектен акча алчумун. Канча жолу жардам берди. Кайсы бетим менен сөзүмдү артка алам? Олтурган ордуман тегеренип кеткендей болдум. Эй бала, мен сага жолдошту татыктуу ата болуп, тарбиясын берсин деп жатам. Мага сиздин берген тарбияңыз жетет. Ашыкчасы менен. Ой, бул эмне дейт я? Эмне, атаңды уят кылайын деп жатасың ба? Жолдоштун колунда бар, бай, миллионер, көтөрөт сени. Ата, азыр жолдошко караганда жаштар Айбекти сыйлашат. Айбекте жолдош акчага сатып ала албаган нерселер бар. Мен угуп, жолдошту өкүл ата коесуң. Болду. Сөз бүттү. Кантип? Айбекке 10 жыл мурун сөз берип койсом, аны баары билет. Эртең анын бетин кантип карайм? Мен дагы жолдош досумдун бетин кантип карайм? Баласына сөз өтпөй калган экен дебейби? Атаңды ойлосом, Айбекти да койбо, жолдошко дагы жок, деп ызаланган бойдон сыртка атып чыкты. Жанатан бери адатынча демин ичине алып, атамды үндөбөй угуп олтурган апам баш көтөрүп: балам, атаң менен той алдында бекер тер мур айтыштың. Аны уксаң болмок. Бөлөк бөтөнгө эмес, өз канынан жаралган баласына күйүп атат да. Бекер кылдың, деп башын чайкап, олтурган жеринен туруп кетти. Мен гана соксоюп жалгыз калып, Кудайга шүгүр, тандыган колуктумду да биз тандыганга үйлөнөсүң деп, аны чанып, ага каршы чыгышса, эмне демекмин деген ой башыма келип, бүткөн боюм чымырап кетти. Беште башталат деген той 7ден өтүп башталды. Баягы тизмеде жазылган меймандар жуп-жубу менен ээрчишип кирип, орун алып жатышты. Арасында жолдош Аяш атам менен Айбек ага досум дагы бар. Экөө тең окуянын чоо жайын түшүнбөй эле калды. Түркүн даамга толгон дасторкон 300 кишиге даярдалган. Чогулган коноктор ортодогу сакалчан тамаданын айтканы менен болуп, биринчи тыныгуу башталып, ортого чыгып, өмүрлүк жарым менен бийге түшкөнү жатсам, жолдош Аяш атам экөөбүздү кучагынан чыгарбай, сүрөткө чогуу түшүп алалы деп демилге көтөрдү. Кайдан жайдан шуулдап пайда боло калган сүрөтчү чырк деп тартып, кайра зуулдап топту аралап кетти. Жолдош Аяш атам басып келип, мени колтуктан алып сөзүн баштады. Кызып калган экен. Балам, бактылуу бол. Ачыгын айтсам, мени өкүл ата коет дегендер четтен чыгат. Сен менден баш тартып койгонуңа таң калдым. Чынын айтсам, сага өкүл ата болоюн деген ниетим бар болчу. Бир өкүл балам журналист болсо деп кыялданчу элем. Эми болары болду. Кеп анда эмес. Балким сенин да чындыгың бар. Эми биз бүгүнкү жаштардын ою кандай экенин түшүнбөйбүз да. Мисалы, азыр менин 12 өкүл балам бар. Ойлосом, анчаны эмне кылам? Пайдасы деле жок. Кээ бирөөсүн тааныбайм деле. Кыя албайт экенсиң, жок дегенге. Баш тарта албай макул боло бергем. Үйлөнсө нике шакегин алып берем, кудасына барам дегендей, балалуу болсо да бир нерсесин сатып берем. Албетте, чөнтөк эле күч келет. Бир күнү жиним келди. Айылдагы сарайга барсам, малдын кыгы тоодой үйүлүп кетиптир. Өкүл балдардын WhatsApp'ына бирден жазып чакырдым. Эртең айылдагы үйдө саат 10-до чогулуш деп. Эртеси таң атпай, тынччылыкпы деп жетип келишти. Бар жайында болгону моул кыкты жүктөп, талаага төгөбүз дедим. Баары бири-бирин тиктеп, күлүп калышты. Бажда иштеген өкүл балам, ата, бирөөнү жалдап эле бүтүрүп алыңызчы деп, чөнтөгүнөн 8000 санап берди. Беркилери 2000ден чогултуп, колума карматышты. Эмне кыласың? Силердики да туура деп, чай үстүндө саясаттан кеп козгоп тараганбыз. Бирок, балам сенин бир сөзгө турган көктүгүм мага жакты. Эч качан байлык, бийлик, мансабына карап мамиле кылба. Анын баары бүгүн бар, эртең жок. Көрүп жатабызбы? Өкүл ата болом деп өпкөсү көп, ою ордунан чыкпай калган жолдош Аяш атам аркы четте жердин мээсин түшүрө тепкилеп, бийдин сазайын берип жаткан топтун бирине кошулуп кетти. Мен жанатан бери жаштар ортого алып, биринен сала экинчиси менен бийлеген болочок келинчегимди белинен имерип,
турмуш жолуна өзүбүзчө аттанган сымал чарк айланып бийлеп кеттик. Аңгеменин соңу.